Салам достор, мен каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге ооздун жарылуусун кетирүүчү маска скраб деп айтсак болот. Ошону көргөзүп беремин. Сиздерге кызык болгон болсо, видеонун акырына чейин көрүп, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көптөн бери видео тартып элекмин. Эми мындан ары көптөгөн видеолорду тартканга аракет кыламын. Керектелүүчү ингредиенттерди айтып кетейин. Биринчилеп кокосовый масло керек болот. Мондой жакшылап көрүп алыңыздар. Кокосовый маслонун нерафинированный деген холодный отжимдан чыккан май керек болот. Себеби рафинированный маслода уже немелери калбай калган болот, витаминдер аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн нерафинированный масло алганга аракет кылыңыздар сөзсүз түрдө. Bunday майларды азыр көп эле магазиндерде сатат. Интернеттен заказ кылсаңыздар болот. Мондай масло. Бир жолу көрүп алыңыздар. Буну өзүм колго жана башка чачыма дагы иштетемин. Жыт аябай соңунун. Мындай густой концентрациясы. Прям кокостуу. Жана ошондой эле эң жөнөкөй күнүмдүк тамак ашта колдонуучу сахар керек болот бизге скраб жасаганда. Анда эмесе баштадыкпы, көргөзүп берейинби? Ал үчүн бизге 1 чай кашык сахар керек болот. Буну тарелкага салабыз. Жана ошондой эле 1 чай кашык кокосовый масло кошобуз. Кокостун майын холодильникке сактасаңыздар жакшы турат. Мондай катты болуп тоңуп калат. Натуральный маслолар ушундай болуп тоңуп калат. Если беркиндей фильтрованный кокосовый маслолар алар тоңбойт. Ошон үчүн холодильникке сактап, мындай 1 кашык салып алдык. Эми экөөнү аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алабыз. Сахар менен азыр жаз келип, эшикте шамал болуп, көпчүлүктүн эле оозу жарылат жана ошондой эле мен дагы матовая помада колдоном. Ошон үчүн дагы оозум абдан жарылат. Ошон үчүн постоянно ушундай скрабты иштетип, ошондон кийин оозум жарылбай калды. Ушундай болуп калат. Буну 1 жума, 2 жума иштетсеңиздер болот, холодильникке сактап. Азыр мен сиздерге көргөзүп беремин. Кокостун майында аябай витаминдер көп болот. Өзүңүздөр билсеңиздер керек. Кадимкидей эле ваннага өзүңүздөр удобный болгон жерге колуңуздар менен аласыздар дагы. Лебиңиздерди мындай кылып скрабить этесиз. Коркпой эле, аябай көп эле ышкап скраб менен аябай ышкасаңыз жакшы жарылгандар баягындай болуп неметкендери чыгат да. Ошон үчүн жакшылап эле.
где-то 1-2-3 мүнөттөй ушундай кылып скраб кыласыз дагы. Неге бул скраб пайдалуу, анан оозго эч кандай зыяны тийбейт? Себеби дегенде бул жерде 100% натуральный продукталар колдонулат. Бул майдагы жесе боло турган май. Ошон үчүн айттым да, сиздерге жесе боло турган кокостун майын алыңыздар. Мындай да көп магазиндерде сатат. Мен Валберестен заказ кылгам, российский магазин, фиолетовый Валберес деген. Көп эле магазиндерде сатат. 3 мүнөттөй скраб кыласыздар. Приятный. Сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Менчи сиздерге жаат деп ойлойм. Мүнөттөй кылып алгандан кийин өзүңүздөргө удобный болгон салфетка менен, бирок эч кандай суу иштетпейсиздер. Бул масканы көбүнчө үйдө жүргөндө жана жатаарда кылсаңыздар аябай жакшы болот. Оозуңуздарга впитывать этип, сонун болот. Ушинтип деле коюп койсоңуздар болот, 1-2 саат жүрүп деле үйдө. Бирок сахар оозуңуздардан мындай көбүлүп түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жөнөкөй гана ваточный диск менен акырын бир сыйра сахарларын түшүрүп коебуз. Достор, видео жаккан болсо сөзсүз түрдө досторуңуз менен менин видеолорумду бөлүшүп кетиңиздерди суранам. Ушундай скрабтарды бир жумада 3-4 жолу колдонсоңуздар, эч качан кийин оозуңуздар жарылбайт. Кийинки убактарда жөнөкөй эле скраб кылбастан, скрабты кайсы учурда кылабыз? Качан оозуңуздар жарылып, мындай үстүдөн мындай сыйрылып баштайт го териңиздер, ошол мезгилде кыласыздар. Жөнөкөйдө эгерде сиздики ушундай көп сыйрылып жарылган болсо, бир жумада 3-4 жолу кылып ошолорду жок кыласыздар дагы. Уже бул оозуңуздарда жаңы, свежий, напитанный кожа пайда болот. Ошого поддерживать этип туруш үчүн кокосовый маслодан күндө помада колдонгон болсоңуз, сөзсүз түрдө кечкурун увлажнять этишибиз керек оозубузду. Ошон үчүн кокостун майына жөн эле тип оозуңуздарга майлап жатсаңыздар, кечинде жатаарда эртең менен оозуңуздар жарылбайт помада койгонуңуздарда. Мен постоянно матовый помада иштетем. Азыр помада койгондон кийин да өзүңүздөр мындай сезесиздер, мындай башкача болуп, жумшак болуп, сонун болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ушул скрабты колдонушуңуздарды суранам сиздерден, сөзсүз түрдө. Башка эч нерсе жардам бербейт. Может быть, какой-то бальзамдардын түрүн алып колдонгонмун. Көп гана бальзамдарды, ар кандай Nivea, оозду жаралганын жоготто турган ар кандай нерселер колдонгон, бирок анда химикаттар көп болот. Может, оозуңуз ошол бальзамга көнүп калып, анан кийин аны койбой калганыңызда уже оозуңуз жарыла берет көбүнчө, ушундай го. Ошон үчүн эң эле жөнөкөй үй шартында жасап алсаңыздар болот. Бир кокос майын алып койсоңуздар 1 жылга жетет. Жана башка нерселерге иштетсеңиздер деле. Ошон үчүн үйдөн эле сахар менен кокостун майын аралаштырып, оозуңуздарга шулап, ушундай сонун бальзам уход кылып алсаңыздар болот.
достор, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта калыңыздар.